Сатылып телефон чалбай эле коюңуздар. 125 000 сомго. 200 000 эчтеке кылбапсыңар, а? Россиядан алып келген боюнча эле. Кузовной кичине иштери болот, эми сөз Россияда. Алып келгениңизде көбүнчөсү ушундай 90%. Матизлер дагы акыркы апталарды баалар дагы кымбаттап баштаптыр. Сиздерге жакшы бир маалыматты сунуштап кетким келип атат. Эгер акчаңыздар жетпей атса, ушундай унааларды же башка унааларды деле алам десеңиздер, Инвесткор автолизинг компаниясы сиздерге жардам берет. 3 жылга чейин сиздерге ушундай бөлүп төлөө шарты менен өз кыялыңыздагы унааларыңыздарды алып бергени жардам берет. 3 миллион сомго чейинки суммадагы унааларды. Толук маалыматты азыр экранга жана видеонун описаниясына ошол Инвесткор компаниянын байланыш номерлерин чыгарып коебуз. Телефон чалып сурап билип алсаңыздар болот. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейз каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарына Жапалак унаа базарындабыз. Кезек ушул Део Матиз унааларына келди. Матиз 1, 2, 3-төрдү көрсөткөн аракет жасайбыз. 16 июль эң жайдын аптаптуу күндөрүндө ушундай видео тартууну улантуудабыз. Баш такталган унаалар көрсөтө беребиз. Ол жерде көк Матиз 2 Өзбекстан без комплектация экен. 2011 кыймылдаткычы көлөмү 1 куб 340 000 сом. Туманниктер бар. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. Так. Пробегин көрүп коелучу. 116 000 километр экен. Мынакей бесте ушундай билсеңиздер болот. 4 айнектен электро көтөрүштө болот. Электро күзгү оң капталы, кондиционер бар экен. Бул максималдуу комплектацияда. Мынандай селектор передачанда баягы Спарктыкыбы ошону коюлуп турат, а? Жакшы. Гидравлика бар. Көрдүңүздөр. Мына жакшы экен. Абалы жакшы. Берели. Матиз канча болуп атат экен без? 270 000 сом. Туманниктер бар бунда дагы. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб 2005. Кондиционер жок. Чуркаганы 93 300 километрди көрсөтүп атат. Одометринде. Ушундай. Матиз 2 Корея. Спрайт түстө. 2004 коробка механика. Туманниктер бар. Рейлинг. Спойлер. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер. Бул ошондо без комплектация экен да. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгү ошол эле. Мындай отургучтары кызыл сары комбинированный кожа, гидравлика бар. 320 000 сом айтылыш баасы. Так, могул жерде Матиз 2 Өзбекстан. Жылтырайт го? Заводдогудай болуп эле. Так, динамикалар бар. Музыканын аркасында дагы. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө. Чуркаганы 105 900 километрди көрсөтүп атат одометринде. Так. Гидравлика бар. 2008. Баасы канча болду? 270 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан. Авто запуску. Затик деп коюлган экен. Запуск болсо керек. 2007 300 000 сом. Кондиционер бар экен. Гидравлика. Чуркаганы 219 000 километр.
Төрт дөңгөлөктен кышкы протекторлары жакшы болду, шипованный экен. Жакшы. Матч сатылды. Сатылды элекпи? Так, Өзбекстан матчы 2. 2008 300 000 сом. Булда. Бирле адамга караштуу окшойт, ошондо барды тең эле. Да бир ушундай матч. Мында да автозапись деп коюлган эмес экен, автозапись экен. 2007 300 000 сом. Кондиционер бар, чуркаганы 108 000 километр. Төрт дөңгөлөк тең жайкы. Матчсыз канча деп атасыздар? 300 000. Өзбекстан. Туманиктер бар. Уже мынандай ресайлик оптикалары 2011 553 25 37 25 номеринде. 104 000 километр чуркаган. Төрт дөңгөлөк тең жайкы. Матчиз 3 канча болуп атат экен? 350 000 Европа экен, а? 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб, Европада 1 куб дагы болот. Механика. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Гидравлика да бар, а? Кондиционер жок экен. Ушундай 350 000, Матчиз 3 канча деп атасыз? 420 000. Бул Корея экен. Рейлинг спойлер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер бар. Гидравлика бар. Механика. 420 000 дедиңиз, а? 420 000 сом. Мо арзаныраак матчиз, карап коюңуздар. Матчиз 2 Өзбекстан 2006. Эми жасай турган жерлер бар, көз алдына иштер. 2006 160 000 сом. Кыргызстан номери коюлуптур. Комплектациясын айт. Сатылдыбы бу? Сатылып кетиптир бу. Комплектациясы да жакшы экен эле. Электро көтөргүчтөр, алдыңкы айнектен кондиционер бар. Гидравлика да бар болуш керек. Канча сатылды таксыр? 125 000ге. Сатылыптыр. Телефон чалбай эле коюңуздар. 125 000 сомго. Маалымат катары билип койдуңуздар деп ойлойм. Так, матчиз 3 Европа канча деп атасыңар? 350 000. Кореяда коюп тургу. Chevrolet логотипинде турат, азыр көрөбүз. Бул Европа го, Европада. Европа, Корея эмес. Накта Европа. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар, электро күзгүлөр, корректировка фар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Комплектация жакшы. Буларда ABS, гидравлика дагы болот. Баасы канча болду эми? 350 000. 350 000 dedi. Oldu. Tak. Матчиз канча деп атасыз? 300 000. Матчиз 2 Корея, коробка автомат 2005 300 000. 557 08 86 80. Так. Кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Рейлинг спойлер дагы бар. Ушундай. Матчизди канча деп атасыңар? 200 000 аз маска. 200 000. Эчтеке кылбапсыңар, а? Россиядан алып келген боюнча эле. Ушундай абалда Россия транзит номерде жакында эле келген окшойсуңар, а?
12 күнү келдик дейт. 2007 200 миң бир аскерми барбы? Комплектация кандай болуп калды экен? Кондиционер барбы? Бар экен. Мына көрдүңүздөр, гидравлика бар. Чуркаганы 126 миң километр. Мына көрдүңүздөр. Кузовной кичине иштери болот, эми сөз Россияда. Алып келгениңизде көбүнчөсү ушундай 90%. Так, анан так, уланта берели. Матизди канча деп атасыңар? 250 миң. 2010 Өзбекстан. 773 68 91 15. Матиз 3. Европа. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. 2008. Коробка механика. Баасы канча болуп атат? 350 миң сом. Комплектациясын айта кетейин. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электрокүзгү, кондиционер бар. Ошол эле гидравлика, ABS системасы болот. Бутурак барамда мен. Мо Матиз 3-лерин канча болуп атат? 420 сурат. Корея экен, а? Корея. Корея 420 миң сом. 2007 коробка автомат. Эси дагы бойдок, кыздар чала бергиле дейт. Мынакей салонуна кайрылсак, мындай кожаный чехол экен, а? Өз заводской кандай болду экен? Велюрда экен эле. Коробка автомат. Парктрониктер бар экен, а? Жакшы. Так, уланта берели. Матиз 3-төр да бул жак катарга көбүрөөк чыгып калыптыр. Ага чейин мону көрүп коелучу. Матиз 2 Өзбекстан тез арада сатылат. Баасы жакшы болуп турат. 170 миң сом. 2008 так 557 15 43 15 номеринде экен. Көрөлү азыр сиздерге 170 миң деп турат. Кыргызстандын номеринде. Комплектация жөнөкөй экен, а? Же гидравлика барбы? Жөнөкөй экен. Колго чейин канча деп коелу эним? Өткөсүн биздин каналдан. 165. 165 миң. Өзү жакындатып эле жазып койдуң беле? Болду. 165 миң сомго мынакин бери берем дейт. Так. О, Матиз 3-тү көрөлү. Европа 2007 коробка механика. Баасын канча деп атасыңар? 370 миң сом. Так, коопсуздук жазыгы айдоочуда каралган. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок. Азыр навесасына да баралы. Көрөлү ушул жерден дагы. Мына навесасына дагы келдик. Мыналар көп. Так, бу Матиз силерденби? Канча болуп атат? 320 миң. Без комплектация. Так, туманниктер бар. 2005. Рейлинг спойлер бар. Кондиционер бар. Максималдуу комплектацияда. 121 миң километр чуркаган. 320 миң дедиңер? 320 миң. Кайсыл? Мынабы? Машина кейджи. Матиз 2 Корея. 2005 коробка автомат. 380 миң сом. Так. Görünüşü жақсы бирок. $183.900 километр чуркаган. Европа дейт. Канча деп атасыңар Матиз экени? 310 миң. 2003. Матиздер көтөрүлүп тур, а? Балар кыйла эле көтөрүлүп тур. 310 миң сом.
айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так, гидравлика бар, а? Калган жагынан жөнөкөй экен, кондиционер, электро көтөргүчтөр жок. Родная краска дейт егиз. Канча деп атасыңар? Diamond ба? Diamond комплектация, Matiz 2 Корея. Diamond болса аябай жакшы болот. 2005 коробка автомат. Азыр көрөлү. Так, мынаки 4 айнектен электро көтөрүштө, айнектердин блокировкасы, электро күзгү. Ова Diamond комплектация. Буну кандай билебиз? Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазуу болот. Бир гана Diamond комплектацияда болот бул. Чыканак тирегич, кондиционер жана ички тарабынан өзгөчөлүгү мынаки ABS системасы дагы бар. Гидравлика ошолор болот. Отургучтары кызыл сары комбинированный кожа, рулю дагы ошондой. Түстө баасын канча дедиң? 350 000 сом. Diamond комплектация жакшы. Дагы калган матиздер ушулар болду. Аябай көп. Биз болсо видеобузду жыйынтыктай берели. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. YouTube'дун алгоритми ушундай экен. Лайк басылып, комментарий жазган видеолорду эң алдыңкы сапка кошот. Аны менен бул видеобузду көп адамга рекомендация кылганды чыгарат да YouTube. Ошондуктан аянбай эле басып коюңуздар. Сиздерден бир гана мажаңардын бир-эки кыймылдаган эле болбосо ушул эле. Лайк басып комментарий жазганын айтмакчы көрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө ыраазычылык билдиребиз.